呀生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红摘门，让我放手穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Эгер жумушубуз жакшы болсо, 2 айдан кийин кыш түшкөнгө чейин кайра азыркы ордубузга келебиз. Ошол кезде дагы кат жазамын. Агам менен жеңеме жана угуп аткандарга менден салам айтыңыз. Бул жолку сапарыбызда бир аз кооптуу, узак, арада каардуу тоолорду ашып, саздардан өтөбүз. Эгер сапарыбыз жакшы болсо, 2 айдан кийин кыш түшкөнгө чейин Тяньшуйга келебиз. Бул кайсы убакыт? Ага, караңызчы. Ал катында кыш түшөрдөн мурун Тяньшуйга келемин, ошондо дагы кат жазамын дептир. Бирок алиге чейин бир да каты жок. Сиздин оюңузчага бир нерсе болуп калган жокпу? Антпесе эмнеге алиге чейин кат келбейт? Ал шын-шынга сарсана болчу эле го. Кат келбеген эмнеси? Карындашым, ошондо сен эмне айтмаксың, а? Ал катында эл аралап эмдөө отрядына катышам. Жол узак, каардуу тоолордон ашып саздак жерлерден өтөбүз. Өтө кооптуу дептир. Сизче ал бул күрдөөлдү күз айында жазган кат экен. Азыр кайсыл кез болду? Андан кат келбеди. Ал аман болсо сөзсүз кат жазат эле да. Мантаң, кайда барасың? Сыртка баратам, көрбөй турасыңбы? Кайда барасың ошондо? Ага, мен катка алаксып калыпмын. Кайда барасыз? Алыскабы? Мен да эмне кыларымды билбей калдым. Гансуга барып Лаужун издесемби дейм. Демек, Лаужун издейм дейсиңби? Эжеке, Лаужуга сөзсүз бир нерсе болду. Балким өлүп калган чыгар. Ал менен жакшы тууганым, минтип кабарсыз кетпейт эле. Андай болбосо, ал менин жазган каттарыма бир жооп жазат эле го. Ал кайда кетти экен? Тала түздө өлүп калып ит кушка жем болдубу? Ким билсин? Ал бир керемет азамат. Чын эле бирдеме болсо анын жумушун ыңгайлашыбыз керек. Ага жана ачыр жакыны жок да. Буга мен ээ болупсам, ким ээ болот? Туура, Мантаң, сенин барганың жакшы. Бирок алиге курулушту жасоо жумушуң дагы али бүтө элек да. Башчылар макул болор бекен. Анын үстүнө сени да бул курулуш үчүн бошотподу беле. Мен эртең менен барып башчылар менен акылдашып көрөйүн. Анда мындай кылалы. Ага, сиз алар менен акылдашпай эле коюңуз. Мен барып келейин. Сен барасыңбы? Сен барасыңбы? Андай алыс жерге сен кантип барасың? Жок, андай деле узак жер эмес экен. Картадан көрдүм. Поездге отуруп, Ланжоого баргандан кийин Тяньшуйга жакын экен. Картадан көрдүм? Суйлаң. Андай алыс жолго жалгыз барууга болбойт. Айттым го, андай деле алыс эмес деп. Ушундай болсун. Мен эртең эрте барып поездге билет алам. Хей. Карачы муну.
Лаужу дегенде колу буту токтобой кеткенин. Kança жылдан beri Allah ucunu bir saat esinden çıkargan жоқ. Ооба десең. Эжеке, караңызчы мына. Апам бул катты калтырып эч кимге айтпастан кетип калыптыр. Мен Гансуга кеттим. Табар менен келинчегиңе жакшы кара. Апаң жоо дарыгерди издеп кетти. Жаман айтпай жакшы жок. Жоо дарыгер андай болуп кетеби деп биз да Жок. сарсынып болуп турабыз. Мен айтайын дегеним мага айтып кетсе болмок. Бейжиң шаарынан чыгып көргөн эмес, жоо дарыгерди тапмак тургай өз жоголуп кетпесе эле болду. Fulay emne oldu? Мына муну караңызчы. Apаңdan sarsana var odasың be? Hiç nersi olmaydı. Apaң көчө башкармасында көп жыл башкарчы болуп иштеген. Катта тааныйт, жоголбойт, кабатырланба. Ага. Эжеке, апамдын бул жоо дарыгер менен кандай жакындыгы бар эле? Жоо дарыгер Бейжиңден аттан ардан дагы аны кучактап жибербей койгон болчу. Мына эми кат келди эле, баш аягы жок алыскы Гансуга кетип калды. Айтыңызчы, бул эмне кылганы? Фулай, бул ишти апаң гана билет. Ал келгенден кийин өзүнөн сура. Мен Fulay, мен сага чын сөзүмдү айтайын. Бул жерден Гансуга бара турган тийиштүү бир гана сенин апаң. эмне деп атасыздар? Түшүнсөм буйрулбасын. Болду, корко бербе. Жоо кымың барбы? Ким? Кимди издеп атасың? Ölüp ketkir. Seni taptım bakırı. Oturunuz. Макул. Селейип, эмне карап турасың? Кызыл жемпиңиз абдан сонун экен.
турсаңыз ачкан чыгар. Чын эле курсагым абдан ачты. Анда жеңиз. Сен да же. Бул эт. Макул. Барын же. Бул дагы бар. Бул болсо лаза ачытмасы. Барын сага алып келдим. Көбүрөөк жегин. Дагы бир кумура куурулган тамак бар. Келе жатканда атайын сага кууруп алдым. Чоң кумара сага бир нече күн жегенге жетет. Эртең сага дагы тамак жасап Макул. берейин. Эжеке, бул ак кар көк музда алыскы Бейжиңден кантип келдиңиз? Айтып турган сөзүң кара. Сен үчүн келдим. Сен биринчи катыңды качан жазган элең? Катыңда кыш түшөөрдөн мурун келем дептирсиң. Андан бери канча убак өттү? Сенден эч кабар болбоду. Биз кабатыр болбой кантип турабыз? Айтчы. Жалгыз өзүң сыртта жүрүп өлүп калсаң, сени ким табат? Андай болгондо сиз менин акыбалымды билгени келдиңизби? Ой, бул сөздү айтпаган болоюн. Ту. Сага сарсанаа болбодумбу? Негизи ал агаң келем деген болчу, бирок жумуштан чыга албады. Анан мен барайын дедим. Мына өзүңдү да таап келбедимби? Рахмат эже. Убаң агай көңөрдө сарсанага салып койдум. Кат жазбайын дегеним жок. Быйыл кыш эрте түштү. Кар да калың болду. Биз тоодо кармалып калдык. Ырымдарды да тоодон өткөздүк. 2 күн мурун гана бул жерге түштүк. Камалып калсаң, кат жазганга болбойбу, а? Тоодон кат жолдой албаган болсоң, телеграмма жолдосоң болот эле го? Болду. Күнөө менде. Албетте күнөө сенде. Кел тамак жейли. Ышталган лазыдан жечи. Эжеке, сиздин урушканыңызды укпаганыма канча болду? Азыр урушканыңызды угуп көңүлүм жай таап калды. Туура. Кошуналардын баары аманбы? Шыңшың менен баласы кандай? Жакшыбы? Баласынын аты ким? Баласынын чын аты Лыйтау. Эркелеткен аты Табы бар. Баары жакшы эле. Аман эсен жүрүшөт. Шыңшың менен Фулай менден сага салам айтты. Алар сен болбосоң Табы бар да болбос эле деди. Мына буларды ал экөө сатып алып келген. Көбүрөөк жечи. Жесең, жечи. Же. Макул. Мына. Мен жегеним карап отурбай, өзүң да жечи. Сен же. Сенин жегениңди карап отурайын. Азап тарткан окшойсуң, Карачы өзүңдү. Капкара болуп арыктап, өңүңдөн да азып кетипсиң. Ооба. Азапты бир аз тарттым. Бирок көңүлүм жайдары. Күндө шашкалактап, ооруларды көрүп жүрүп, жапаны да, чарчоону да унутуп калат экенсиң. Ооба. Мени да унутуп калдың. Андай эмес. Чын эле андай эмес. Алиги чесинде. Ошол күнү сыртта жер шыпырып жүргөн элем. Сен мага келип, эгер сен өлө турган болсоң, мага кайрадан текшерүү катын жазып бер. Өлгөнүңдү өз көзүм менен көрөйүн деп көзүңө жаш толуп кеткен элең. Мен ошол кезде бул дүйнөдө мага чыныгы күйгөн, көңүл бөлгөн, мени коргой билген аялдын бар экенин билдим. Сиздин сүймөнчүгүңүз мага өмүр сүргөнгө дем берди. Муну кантип унутайын?
тамак жейли. ооба. Эжеке, сиз жакшыраак жатып эс алыңыз. Мен айылдаштардын үйүнө барып түнөп келейин. Эч жакка барбайсың. Фулай, мен Лаужу агаңды таптым. Ал абдан жакшы экен. Эч нерсе болбоптур. Кошуналарга айтып кой, кабатырланбасын. Мен азыр бара албаймын. Бул жердин асманы ачык, абасы тунук экен. Мен сыртка араң дегенде чыктым. Бир аз күн жүрүп, көңүл көтөрүп, сергип келгим келди. Шыншың балага көзгө көрүнгөн тамакты бере бербесин, айтып кой. Баланын ашказаны бузулуп калат. Болуптур, кайдагын айтып тантырабайын. Неберемди абдан сагындым. Мен үчүн маңдайынан өп кой. Апама эмне болгон? Ал ага боор тартып калган сыяктуу. Сен эч нерсени сезбедиңби? Апам акыры тилегине жетти. Эгер чын эле Жоо агайдын этегин кармаган болсо, бактылуу болор эле. Чындыгында Жоо дарыгер силерге өгөй ата болууга эң ылайыктуу адам. Ооба. Эгер Жоо дарыгер болбосо, биздин бул табар да болбойт эле. Демек, сен менин эмгегимди жокко чыгармаксыңбы? Ага дитим кайдан барсын? Сиздин эмгегиңиз тоодай го. О, табар. Апам бул жолу орунду иштеди. Сенин оюңдачы? Ушундайбы? Табар. Келчи чоң апаң үчүн өп коеюн. Агай, эжеке, апам катында силерди кабатыр болбосун дептир. Анан дагы Жоо агайда салам айтыптыр. Фулай, бул абдан сонун иш болуптур. Мен сага айтып коеюн. Бул жолу Лаужуну сөзсүз алып келсин. Макул. Мен ал экөөнө тойун өз колу менен өткөрөм. Бул биздин коронун чоң кубанычы. Жарайт. Апаңга айтып койчу. Чарчап калбасын. Макул анда. Мен барып ал кишиге кат жазайын. Бар. Алар махабаттын кызыгына белинен баткан окшобойбу? Бул эмне деген сөз? Былжырап кайдагын айта берет. Халкым, сен ар жакта, мен бер жакта. Халкым, сен ар жакта, мен бер жакта. Караймын сагынганда көк жолукту.
кабар. Укмуш кабар. Эмне болду? Мына каракчы келди. Азыр эле карап көр. Макул. Оңбогон каракчы сабырың. Колумдагы алмас кылыч жалаңдаган. Астымдагы аргымагым жер таптады. Халкым сага. Ай, кел. Тетен карачы. Санун! Жоо дарыгер, Оу, сиз айтпасаңыз да мен бул кишини сиздин аялыңыз экенин билем. агасы, кайдагын ойлобоңуз. Күн жылыса бул киши да кетет. Бул кишини кур кол кайтарбайлы. Ооба. Бул нерселердин баары айылдаштарды мага бергени. Мунун баарын сен алып кет. Бул арзыбаган нерсе. Айылдаштардын көңүлү эмеспи? Сиздей жакшы дарыгер кайдан табылат? Сиз Бейжиңден келип бул жерде көптөгөн аялдардын ооруларын дарыладыңыз. Сиз биздин куткаруучубузсуз. Кайда куткаруучу? Мен бир карапайым дарыгермин. Ооруларды көрүү менин парзым. Сиз 2 жылга жетпей кетип каласызбы? Ким билсин? Кетейин эле дейм. Бирок али көп жумуштарым бүтпөй турат. Сенин кеткенге оюң жок. Бул жерде дарыгер болуп тура бергиң келет. Болуптур. Өзүм кайра барсам жумушум да жок. Сени менен ушунда чогуу каламын. Сүйлөм. Сенин келгениңе аз убакыт болгон жок. Сен кете турган убагың келди. Мен барганда эмне иштеймин? Кайра барсам аларга малай болом. Кетпейм. Сен жанымда болсоң кубанар элем. Бирок мен дагы айылдарды кыдырамын. Анын үстүнө небериңди караганга адам керек. Сенин оюңча экөөбүздүн мунубуз туурабы? Сен кайсы убакытта Бейжиңге келесиң? Мен канча убакка чейин күтөм ошондо. Сүйлөм. Менин абалымды өзүң жакшы билесиң. Мен сага кантип убада бере алам? Кабатыр болбо. Бирок андай болсо, мен сөзсүз Бейжиңге барам. Барсам болду. Экөөбүздүн жумушубузду оңуна келтиремин. Чын айтасыңбы? Айтканыңдан кайтпайт чыгарсың. Кабатыр болбо. Мен айткандарымды эсиңе бекем сакта. Мен Жоу Кымиң андай алдамчы жан эмесмин. Ошол күндөн баштап сени өзүмө жар элестеткем. Кээ бир социалисттик мамлекеттерде түзөтүүлөр жарыкка чыкты. Алар партия менен мамлекеттин укугун кайтарып алмакчы. Алар туңгуч курулган социалисттик мамлекетти ыдыратып, капитализм жолуна түшүрмөкчү. Ай, Баузы, шәудүңүзү. Мектепке барбай, күнү бою бул жерде эмнени казып жатасыңар? Апа, азыр кайсы заман? Совет буржуазиясы элибизге кыянаттык жасаганы жатса, кайдагы окуу? Келжиребе. Эмне деп келжирип турасың? Совет буржуазиясы элибизге кыянаттык жасамак тургай, эч нерсе кыла албайт. Апа, мен да ушуну айттым. Апа, сиз ооруканага барып тооканын куйдурасызбы? Апа, бизге да куй бериңизчи. Ошондо казганда күчтүү болобуз. Муну балага куйса болбойт. Мындан 2 күн болду. Башым айланып ооруп, ашказанымда жакшы болбой калды. Лүү апайың тооктун канын куйдурсаң жазыласың. Арам кандарды алмашат деди.
Апа, сизди атам ызага буулуктуруп корутуп койдубу? Уулум, туура айттың. Бул сөзүң кулагыма жагат. Эжеке, эмне болдуңуз? Тооктун канын куйдурганга барасызбы? Ооба, баргантам. Ага, сиз да куйдуруп алыңыз. Бул тоокту сизге берейин. Мен куйдуруп эмне кылам? Же тоок болбосом. Канын куйдурам деп денеме тооктун жүн чыгып кетет. Андай эмес. Өзүңдүн каалооң. Ой. Сени чакырып жатат. Мени чакырдыңбы? Күн бою мекемеде жер казып, эт да жей албадым. Эт сатып алып кел. Кетири карап калган элең. Эми эт жеген келгенде эсиңе келдиңби? Бул акчаны алсаң зыян тартпайсың. Эсиңде болсун. Бул акчага менен канча жолу кыйынчылыкка түшкөнүмдү билбейсиң. Лаузонун айтуусунда Лаушы бошоп келмек болду. Аябай кубанып турамын. Лаушы кайтып келет бекен? Албетте. Шүгүрчүлүк. Яры көп болду үйгө келбеди. Аган коңгурогун. Макул. Тезирээк келсин. Лаушы кайтып келмек болдубу? Ай, жакшы болбодубу? Лаушы кандай керемет адам эле. Жакшы кадр эле. Бул кандай болгону? Алиги, Лаушау менен Лаушы экөө бир жерде дешти эле го? Менин укканыма караганда, Лаушы менен Лаушау экөө тең бир чөйрөдө эмгектерин өзгөртүүдө экен. Дуңбайга камакка алыныптыр. Анда жакшы болду. Дуңбай азыр Совет буржуазиясынын чеби. Лаугерлерди эми ал жака тургузбайт. Менимче Лаушы Бейжиңге келсе, анда Лаушау да сөз жок бирге кайра келет. Андай болушу мүмкүнбү? Лаушауга бузук элемент болуп айдалды. Ал Лаушынын маселеси оор. Ошондо Лаушы бошотулганда, Лаушау бошотулбайбы? Экөө тең кайра келет. Анда Лаушау тезинен кайтып келсе экен. Ал үчүн кандай гана азапты көргөнүм жок. Ай бала, акырын. Yağır, telefon. İyi, hazır. Mına, tez al telefondu. Alo. İyi. Ova. Bulut, bildim. Ey Yağır, kim çaldı? Тура тур. Мен жаңылышпасам, апаң го дейм. Туурабы? Сен аны кайдан билдиң? Мына дал өзүң таптым го. Сен апаңа сүйлөгөн сөзүңдөн апаңдын сөзү көп. Кырс экени билинип турат, ошондойбу? Сен үйүңө жатпай, жатакка жатууңдун өзү апаңдын сөзүнөн эле билдирди. Жаңылыш айтпаган чыгармын. Эй, Yağır, кетпе. Башка жумушуңуз барбы? Yağır, баягыда менден алган Күрүч кандай чыныктуу деген китепти окуп бүттүңбү? Аз калды. Мен бул жолу сага дагы бир белгилүү китепти алып келдим. Бул китеп абдан жакшы экен. Чынбы? Сен алдап эмне кылам? Убагында мен өзүм сага алып барып берем. Рахмат. Карачы. Мени сыртка чыгаргың барбы? Эй. Булар бизде чектелген китептер. Окуганда абай эле. Макул, билдим. Жарайт, кете бер. Ой, могу жерди казууга калктын баарын чакырбаса болбойт.
Көчө иш башкармасы бир үй бүлө 50 кирпич согууну белгиледи. Экөөң ылдамдаткыла. Биздин айылдагылар жок дегенде 200 кирпич согушубуз керек. Жеңе, сиз эсеп билбейт экенсиз. Биздин короодон жок айды кошкондо да араң 3 үй бүлө болобуз. Ошондо 3-50 менен көбөйтсөк 150 даана болот да. Сөргө, мен канткен менен көчө иш башкармасынын мурунку кадрымын. Сенин атаң жумушчу табынын эмгек отличниги. Сен баштамакчы болуп, мамлекетке үлүш кошкуң келбейби? Алго ошондой. Алго ошондой дегин 23. Эй, балакай. Акырын алдагы калыпты жарасың сен. Жеңе, биздин короодон чын эле жер касабы? Эгер биздин короону кассак, бул кирпичтерди ташыйбыз-дечи. Анда буларды карай турган алыбыз кайда? Ушул совет кер тартмачылары айылыбызды жардырып кетүүдөн эртерээк сактансак болот эле. Ага, кайра келдиңизби? Баткактан жасаган адамдай болуп келипсиз го? Бул көчөдөн казбаган жер жок. Абайлабасаң түшүп кетет экенсиң. Ушуну менен канча жолу түшүп кеттиңиз? Бул эмне менин күнөөмбү? Бетиң кантет? Кел мен күбөйүн. Эй, экөөң топурак менен ойноп ала, уктуңарбы? Эмне учурашпайсыңар? Кел. Бул, салам бергиле. Бул экөө нагыз адепсиз болуп калыптыр го. Балага эмне керегишесиз? Эмне кыйкырасың? Сен бул балдарды кантип тарып эле Абайла, кан басымың жарылып кетип баспай калсаң ошондо ачууланганыңды көрөм. Ооба, каргай түш. Болду. Чечип жуубаса күбөгөнүң менен кетер эмес. Барып алмаштыр. Таза кийимиң төшөктүн башында турат. Алиги көк түстүү кийим айрылып калыптыр. Сары түстүү кийимди алып чыккының. Аны мен жамап берейин. Ооба. Болду, жугучка салам. Ага, тиги лаушы менен лауш ябынын бошоп келе турган убакыты да болду. Өткөн ишке болду эми. Жеңем менен айтыша бербеңизчи. Жеңем болбосо сиздин да күнүңүз белгилүү. Аны менен ким урушуптур? Катын менен кошо кажылдашып, катын болбоймун. Бул сөздү өзүңүз айттыңыз. Өзү менен өзү көңүлдөп жүрөт. Кел, мына муну ал. Сен муну ал. Эй, Яыр. Артынып, үйүңө кетип баратасыңбы? Ооба. Мен да шаарга бир иш менен бара жаткам. Кел, сени мен жеткирип коеюн. Кереги жок. Көтөргөн нерселериң көп экен. Машинага түшсөң бара болосуң го. Болбосо ол буюмдарыңды мен алып алайын да, машина бекетине сен тосуп алайын. Мен кайсы бекеттен түшөрүмдү сен кайдан билесиң? Сен кайсы бекеттен түшөрүңдү гана эмес, сенин үйүңдүн кайсы көчөдө экенин, эшик номерин канча экенин да билем. Үйүң Дунгай көчөсү 9-эшикти ушундай чыгар. Алып кел. Мага бер, алып кел. Кана, автобус да келди. Болду, ушундай болсун. Бекеттен түшкөндө мени тоссоң болду. Тез чык. Анда абайлап жок. Эч нерсе болбойт. Бекеттен түшкөндө мени тос. Макул.
Көрдүң кандай экем ылдам чыгармын. Автобустан калбайын деп 2 бутум үзлөйүн деп калды. Чарчаган чыгарсың. Үйүңдүн эшигинин алдына келдик. Жакшылык кылсаң, аягына чейин жерине жете кыл деген эмеспи? Биротода жеткирейин үйүңө. Жүрү кеттик эми. Эй яр, бол бассаңчы тез. Кандай анан эжеке? Агам үйгө кайтып келдиби? Кайтып келбей көрсүнчү. Кайтып келбеген болсо, мен андан ажырашпай койбоймун. Айтканын кара, дагы ажырашам дейт. Агам Лаушы менен Лаушяу бошоп келгенден кийин кубанганынан сени кечиргени турат. Ушуну да билбейсиңби? Мен андан кечирим сураймын. 2 жылдан бери анын алдында күнөөлүү адамдай азап тартып бүттүм. Болду, былжырай бербе. Агам кайтып келгенден кийин кубанганыңдан айтканың го. Алдартын ороп, укмуш эле кылдың го. Кубанды дейт. Кубансам болбойбу? Болот эжеке, болот. Бул деген жумшак катышын катар колдонуу дейт. Мен бул жузайды тазалап коюп, ага жузайдан манту түйүп беремин. Минтип күйпөлөктөбөй эле кой. Азыр сен агамдын алдында дал көчөдөгү күчүктөй болуп калдың. Оңбогур десе. Мени көчөдөгү күчүк дейсиңби? Өзүңчү? Өзүң көчөдөгү күчүк болбосоң, кимдин эшигине барып келдиң? Эй, кандай сүйлөйсүң? Сен тиги Лаужага барып, аны менен жакын болуп келбедиңби? Демек Лаужа качан кайтып келмекчи? Кандай? Мен эмне кылыпмын? Көзүң менен көргөндөй, эмне деп атасың? Мага эмнелерди айтпадың? Гансудан келгенден кийин бирдей кубанып, бирдей кайгырып, мага баарын айтып койгонсуң. Эмнесине чычалайсың? Билип турсаң, анда менден эмнеге сурап атасың? Айтор, Лаужоо кайтып келсе болду. Ал экөөбүз. Ооба. Биз да ошол күндүн келишин чыдамсыздык менен күтөбүз. Ал айтор, эртеби кечпи кайтып келет дечи. Эмне коелучу, силердин Яыр ага эмне болгон деги? Яырга эмне болуптур? Унутуп калгансыңбы? Алдыңкы аптада мен ага тааныштырган алиги менин аскерден бошогон бир тууганым эсиңде чыгаар? Ооба. Эсиме түштү. Кандай болду? Ал макул болдубу? Сен сураба. Ал мага айтты, мен Яырга бир канча сөздөрдү айттым. Бирок жарым күн отурсак да, ал мага бир да ооз сөз айтпады дейт. Ал дагы менден Яыр жакшыбы деп сурады. Мен ага түшүндүрсөм да, ал түшүнбөдү. Аттың ушул баланын. Ай чиркин. Мына. Быйыл 28ге келди. Башкалар ага көп адам тааныштырса да, бирөөсүнө буйрук болбоду. Эмне кылдык? Муну башкалардан көрүүгө болбойт. Яырды билесиңер го? Көп сүйлөбөйт. Аны көргөндөрдүн баардыгы оорулуу экен деп ойлошот. Ошондо аны менен ким бирге болгусу келет дейсиң? Ошону айтпайсыңбы? Сен бул Яырдын бир жигит менен мындай отуруп сүйлөшкөнүн көрдүңбү? Муну эмне кылсак болот я? Яр, ушул үй чыгар. Ооба, ушул үй. Апа, Лөйже. Саламатсызбы? Ага, менин атым Сусан. Яырдын кызматташымын. Сусан да. Анда мен чоңгон дабы болдум га. Агай, ажы кыз экенсиз. Театрдагы чоңгоң дабы менен Сусаң деген. Сан эмес, туура эмес угуп калдыңыз. Түшүндүм. Шүүсү. Мына, чай ич. Рапа, рахмат. Ай, болду. Эмне карап турасың? Бар, ал жакты тазалай бер. Макул. Шүүсү, сен шашпай тур, Макул. Шүүсү, быйыл сен канчага келдиң? Эже, мен быйыл туура 30га келдим. Анда сен дагы жалданма жумушчусуңбу?
Андай эмес. Мен цех технигимин. Жижаң өнөркәсип жайында электромеханика кесибин окугам. Негизи Төңөшиян районунун адамымын. Мектепти бүтүргөндөн кийин ушул Бейжиң шаарына бөлүндүм. Демек ушундай дечи. Ушундай дечи. Андай болсо, аялың экөөң классташсыңарбы? Эже, мен али бойдокмун. Анда 30га келгенче эмнеге үйлөнгөн жоксуң? Мунун себеби көңүлүмдөгү адамга жолукпадым. Балким ошон үчүн. Андай болсо талабың жогору экен го. Сусан, үйгө келгенден кийин тамак жеп кет. Мен сага жузай манту түйүп берейин, макулбу? Ошент, тамак жеп ал анан кет. Тамак жеп алып кет. Апа, Сусан шаарга башка жумуш менен келген. Ошондой. Туура. Менин да башка жумуштарым бар эле. Башка күн сиздерге атайын учурашканы келемин. Макул. Кичине отура турсуң. Жок, мен кете берейин. Анда мени узатпай эле коңуз. Мен дагы келем. Кетесиңби? Яр, узат койсоңчу. Яр, атаң менен апаң ак пейил адамдар экен. Сен мени жумушу бар, кетет дебесең, мен чын эле ал адамдар менен сүйлөшүп, аябай отургум келген эле. Сен ал кишилер менен сүйлөшөм дейсиңби? Ошондой. Кийинки жолу болсун. Кийинки жолу ал адамдарга атайын учурашканы келип, жакшылап сүйлөшөм. Жок, тигил дагы келесиңби?